5-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ошто жана Баткенде Золотая жизнь суусундугу сатыктан алынууда. Буга суусундукта азорубин Е122 боёго табылганы себеп болгон. Ал балдардын активдүүлүгүнө жана көңүл буруусуна терс таасирин тийгизет. Аталган суусундук Ооганстандан чыгарылат. Мындай иш-аракеттер ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин тиешелүү буйругунун негизинде калктын, айрыкча балдардын ден соолугун коргоо максатында жүргүзүлүүдө. Сот Мадымаровдун мандаты боюнча арызды четке какты. Бишкектин административдик соту 4-июлда саясатчы Адахан Мадымаровдун арызын четке какты. Бул тууралуу Азаттык Бишкек шаардык сотко таянып билдирди. Саясатчы анын депутаттык мандаты боюнча иште жаңы жагдайлар ачылып атканына байланыштуу чечимди кайра карап чыгуу боюнча сотко кайрылган. 26 апрелде БШК болсо сот Мадымаровду күнөөлүү деп тапканы үчүн аны мандаттан ажыраткан. Мадымаров өткөн жылдын 2-сентябрда Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып тергөө абагына киргизилген. Ага коюлган мамлекеттик чыккынчылык беренеси кийин бийликтен аша чабуу беренесине алмаштырылган. Андан тышкары депутатка алдамчылык беренеси менен да айып тагылган. 26 мартта 1-Май райондук соту Мадымаровду күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу өкүм чыгарган эмес. Депутат абактан бошотулган. Ош Мурдаш суусунан изделген баланын сөөгү табылды. Ош облусунун Алай районундагы Мурдаш суусунан изделген 6 жашар баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу 5-июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 4-июль кечки саат 21:00 чамасында Лада үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, Мурдаш суусуна кулаганы айтылган. Унаада айдоочу жана анын 6 жашар баласы болгон. Жергиликтүү тургундар айдоочуну куткарып калышкан. Ал эми 5-июлда баланы издөө иштери башталган. Буга чейин Жайыл районундагы Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан көлгө Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү унаа чөгүп, 6 ымыркай жана өспүрүм каза болгон. Депутат Чыңгыз Ажыбаев күзөтчүгө кол салганын ырастады. Депутат буга чейин Кактустун кабарчыларына адашып атасыңар деп Азия Молл соода борборунун күзөтчүсүнө кол салбаганын айткан болчу. Бирок кийин кайра күзөтчү менен чыдашканын өзүнүн соц үйүндөгү барагында ырастады. Ажыбаев күзөтчү машинага өтө эле жакын туруп алганын, андан кийин жаман сөздөр менен сөгүнгөнүн билдирди. Унаада кичинекей Наристе менен келинчегим бар болчу. Алардын көзүнчө уят сөздөрдү угуп, чыдап отура алган жокмун. Унаадан түшүп, машинеден ары тур деп түрттүм. Ал дароо белимден кармап жерге жыгып, бир аз алыша кеттик. Карап тургандар ажыратып коюшту. Мен окуядан кийин милицияга арыз жазганмын деп билдирди депутат. Окуянын өзү 21-июнда болгон. Ал эми бул боюнча маалымат ЖМКларда 4-июлда гана пайда болду. Саясатчы алгач мушташканын танып жаткан, бирок кийин ЖМКда машина күзөтчүгө өтө эле жакын өтүп баратканы, күзөтчү айдоочуга бир нерсени айтканда, рулдагы киши чыга калып ага кол салганы көрүнүп турган видеону чыгарган. Машина ошол эле маалда жылып барып тосмого урунган. Ал эми күзөтчү кол салган кишиге жооп кайтарып, ошол жерден экөө мушташып жерге кулаганда аларды арачылап калышкан. Күзөтчү милицияга арыз жазганын билдирген. Кийин милиция экөө тең арыздарын чакыртып алганын маалымдаган. Акыркы жолу ушундай эле мушташка катышкан депутат мандатынан ажыраган. 2023-жылдын мартында депутат Жаныбек Абиров баш болгон кишилердин тобу Золотой дракон ресторанында күзөтчүлөрдү сабап салышкан. Күзөтчүлөрдүн бири жаракат алып ооруканага түшкөн. Эми Абиров эмоцияга алдырып алганын айтып актанган. Бишкекте жаңы Ош базары менен Батыш автобекетинин курулушуна капсула салынды. Бишкек мэриясынан Фучик көчөсүнүн батыш тарабында көп функционалдуу соода комплексин куруу пландалып атканын билдиришти. Жердин жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Жер шарттуу 3 аянтка бөлүнгөн. Соода, өнөр жай жана турак жай аянттары. Үчөөнү тең бири-биринен парк аянттары бөлүп турат. Муниципалитеттен билдиришкендей, комплексте отель, бизнес-борбор, турак жай кварталы, автобекет, авто чогултуучу завод, эс алуучу аймагы, жашыл парк, воркаут аянтча, медборбор, бассейни менен спорт комплекс жана башкалар болот. Комплекс кайсы жылы курулуп бүтөөрү белгисиз, бирок мэрия долбоордун эскиздери менен бөлүштү.